Ассаламу алейкум багбандар. Кадыр кечесин жакшы тосуп алдыңыздарбы? Туугандар, азыр бир кайрылуу менен чыгып атамын. Ушундай эгерде сиздерде да жериңиздер болсо, жылусам алмалар ушинтип кургап аткан болсо, кесип жаткан болсоңуздар, бир сунуш идея арзаныраак болот. Азыр көрүп атасыздар, Түркиядан келген көчөттөр чөнтөккө туура келбеген абалда болуп калат кээде. Кымбат чындыгында коммерциялык сорттор. Эгерде бир варианты буюрса биз тамырды алып келсек, ошол тамырга, кылын тамырларга өзүңүздөр улап алсаңыздар болот. Азыр мындай кылсаңыздар болот. Эки коңушу биригип, же болбосо өзүңүздөр ар бир сорттон бир-бирден эле алып, кичикейлерин алып, тигип койсоңуздар, мына ушундай бир жерге эне бак болуп турат. Буюрса ошондон шак алып, мындай тамырларды алып келсек, клон тамырларга улап аласыздар. Азыр бизде ушул клон тамыр чыкпай атканына байланыштуу көчөттөр Туркиядан келет. Болбосо бул сортторду өзүдө дагы чыгарса болот. Биздин жергиликтүү гилас менен мунун айырмасы бул клон тамырда өзүнүн жергиликтүү гиластар булар урукта. Сары гилас же болбосо кара гиласта чыгарып жатышат. Азыр жакшы сортторду коңшу өлкөлөрдөн, керек болсо Россиядан дагы сурагандар бар. Буюрса аяктан 1-2 жылда Өзбекстандан чыгып калат ал көчөттөр. Ошол көчөттөрдү өзүдөн дагы чыгарып алсак болот. Азыр айтайын дегеним, ушундай 4-5 жакшы сорттордон алып туруп, ушундай жериңиздерге эгип, эне бак кылып койсоңуздар, бутактарын алып, тамырга улап коесуздар. Кадамжайлыктар көпчүлүгүңүздөр 7 жаштан бир 70 жашка чейинкилер улашты билесиздер. Жаруу улайбыз, бүчүр салабыз, же болбосо жашыл улуу кылабыз. Кыскасы, эң арзан варианты бизге ушул түшөт. Базардан алганга караганда дагы жергиликтүү гиластарды. Бул сиздерге кыйла арзан түшөт. Азыр ВСЛдер 50 сом, 60 сом, 70 сом келетат. Ошондой тамырларды тигип туруп, анан августка барганда ушул бүчүрлөрүнөн алып туруп, жакшы деген сортторду тигип алсак, өзүбүзгө бак болот. Ошондо бизде бош жаткан жерлерди, адырларды суу чыгарып, ушундай сонун бактарды кылып алсак болот. Же болбосо ушундай баягы алмалар кетип атат да, ошол алмалардын ордуна сонун бакты кылып алат элек. Келечек баары бир интенсив бактыкы болот. Келечек интенсив бакта. Мурдараак айттык эле, бул машина болбойт экен, же болбосо бузулса устасы жок экен, же болбосо бул мындай машина экен деп айттык эле. Барыбыз азыр иномаркага өтүп кеттик. Келечек ушул иномарка машиналарда. Буларда клон болгондо, клондо мөмөнү ирик түйгөнгө мүмкүнчүлүгү болот. Ошондой туугандар, сиздерге кайрылуу. Келип, кичинекей көчөттөрдү алып келип, арзаныраак алыңыздар дагы, эне бак кылып коюңуздар. Ошондо бизге арзан дагы түшөт, ишеничтүү дагы болот, келечектүү дагы болот. Сиздер менен Багыстыруу Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар туугандар.